Алчын ага, биз өткөндө Ысык Атага барып тарттык элек. Сиздин убагыңыздагы иште өткөндөгү карыздар боюнча айтылды да сөзсүз. 16 миллион болчу. Былтыр жылдын жыйынтыгы боюнча былтыркы жыл 22 миллион болчу. Орусча айтканда недокурорт болуппу? Ошондой болуп калды да. Имараттардын абалы боюнча ал жакта 70-80 жылдык имараттар турат да. Чар эле абалы болчу. 12 миллион карызга батканбыз. Ой, чирip калган го? Сиз алып атканда ошондой болчу? Мындай айтканда сиздин милдетиңиздей болуп калыптыр да. Да. Ал жакта оңдоочу. Милдет. Орусча айтканда родной болуп калды дегендейчи. Ошондой эле. Алчын ага, биз өткөндө Ысык Атага барып тарттык элек. Өзүңүз деле ал эфирде көрсөңүз керек. Көргөм. Ал жактагы болгон баягы минустарын дейли, жана дагы жаңы директордун айткан сөздөрүн, жана дагы сиздин убагыңыздагы иште өткөндөгү карыздар боюнча айтылды да сөзсүз. Анан буга дагы сиздин өзүңүздүн түшүндүрмөңүз бардыр. Сөзсүз түрдө баягы чоң жоопкерчиликтүү жумуш тартып жатканда ар бир документке сиз деле тактырсыз. Ошон үчүн сизге келип калдык. Анан эң эле алгачкы сурообуз ошо карыз боюнча. Азыркы дейбизби же мурдакы дейбизби жетекчилер? Өйдөгү чатырдан жан дайыма тамчылап турат да. Ушу көбөй. Бул ошону жылдар бою каралбай калганын кесепет да чынбы? 13 жылдан бери кайрылып атабыз ошондукончу. Ысыгат кандай проблемалары бар ичинен билчүм. Азыр мен VIP деген номерден 1600 сом экен. Башыңа муз же жан тиет, астынан музга таялгансың да. Кантип карыз болуп калдык? Негизи мындай кыскача маалымат катары мен немени деле көрсөтүп койсом болот мына. Могу жерде 21 менен 22 жылдын карыздары жүрөт, мисалы. Мына могу жерде. Байкасаңар аягындачы. Могу 21-дин башы 21-нчи аягы 21-дин эмеси. Ошондо 14 миллион болчу. Ой, 16 миллион болчу. Былтыр жылдын жыйынтыгы боюнча былтыркы жыл 22 миллион болчу. Бул себептери негизи курорттор жана хозяйствующий субъект болгондо ошондой карыз, кандай десем, закон чөнөмдүү эле иш да. Себеп дегенде бизде 2 булак бар. Бизди каржылоочу. Эң биринчи негизги булагы жана фонд оздоровления трудящихся деп коет. Ошондон анан өзүбүздүн саткан жолдомолор боюнча эме каражаттар түшөт да. Эми айта кете турган нерсе мына 20-жылы биз ковидке жабылдык, бүт курорттун система. 4 ай ковидте карантин болуп жүрдүк. Андан кийин система өзүнө бара-бара келе баштады. Бирок ошондон бери 20-21 жылдан бери берки негизги каражат булагы жана фонддон берилген жолдомолор. Алар дагы тилекке каршы мындай убагында келбей атты. Элдер байкасаңар 20-жыл декабрда Ысык Ата курортту айлык албайт деп биринчи жолу Азаттык келип тартып кеткен. 5-канал келип тарткан. Ошондо берде дагы биздин жетекчиликте дагы тилекке каршы пикир келишпештик болуп жаңы бийлик эме деле орнотулду десек болот былтыркы апрелде. Апрелде ошо съезд өткөрүлүп, ошондо чекит коюлуп, ошондо азыркы жетекчи келген. Ошондо баягы стабилдүү болбой тургандык ошол карыздардын апрелден себеп. Байкасаңар деле мына 16 миллион. Ошондо иш болбой атты. Да, бул себеп дегенде кээде 7-8 айга чейин финансирование жок. Андан кийин ансыз келгенсип ковидтен кийин деле көп элдер өзүнө келе албай, экономика деле төмөндөп кетпеди. Мындай айтканда, орусча айтканда недокурорт болуппу? Ошондой болуп калды да, десе болот да. Азыр кичине стабилдешип келатат депчи. И ошол убакта
Биз эми көп эле каттарыбыз бар. Ошондо кайрылып жетекчиликке бир антикризисный чара көргүлө депчи. Бирок мына азыр 23-түн башында отурабыз. Не болсо да курс система өзүн сактап калды десек болот. Бирок эми жанагы имараттардын абалы боюнча биз көрдүк, тарттык, абдан кээ учурда экен, чын-чынындачы. Анан сиз өзү бир 10 жыл тегерги башкардыңыз, э? 10 жылдан алып атканда кандайды? Эми биз кабыл алып атканда начар эле абал болчу. Аны Азыркыдай беле же? Жок, биз кабыл алып атканда мисалы ошол эле поликлиниканын ичинде ремонттолбогон бөлмөлөр болчу. Байкасаңар жана экинчи этаждагы ванна отделение деп атпайсыңарбы? Ошо Сиз баягы өзүңүздүн тарых үчүн деле бир тартып алып койдуңуз беле, ошолор барбы? Ошо бар. Ал мисалы бизде эң көрүүчүлөргө көрсөтөбүз. Сүрөттөр. Жок, ал бар. Мисалы мен мисал келтире кетейин. 13-жылы карыз тууралуучу. 13-жылы эми баалар да бөлөк болчу да, билесиңер да. Ошондо профсоюздун эмеси заданиясы менен жанагы дарбатка анан ванна бөлүмүн оңдойбуз деп ошондукла мен экинчи этаждагы? Азыр ошо бүтпөй калды. 12 миллион карызга батканбыз. Ошондо мына мен ошондо жаңы эле жетекчилик келгем. Мен 12-жылы келгем. Конкурстун жыйынтыгы боюнча. Ошондо бир сабак болгондо, анан бир жылча баш көтөрө албай калганда турабыз. Анан мына мен сөзүмдү далилдеп кетейинчи. Мисалы 21-жылы биз жазып атабыз. Мына жердечи. Мен мына окуй кетейин орусча эле. Могу инвесторлор тартуу жөнүндөчү. Ошону эмне себептен мен мына жазып атам. Кайрылыпчы инвесторлорду эмне себептен тартып атабыз? Мына проблема износа зданий, сооружений, технических коммуникаций Санторис с каждым годом обостряется все сильнее и сильнее, вызывая порой нарекания со стороны отдыхающих, общественности и СМИ. Мына СМИнин өкүлү сиз отурасыз. Туура, мына могу жазып турам. Мен берем сизге муну. Ошону жазгансыз. Да, эң токотер жерлерин айтып кетем. Попытки вести капитальный ремонт из текущих доходов обычно приводят к росту кредиторской задолженности и задержки выплаты заработной платы дейт. Анан ошондо 21-жылы биз жыйынтыктап вот эмени көрдүк да, анализ деп көрдүк. Жазып атабыз. Почти всю прибыль санаторий отдает в виде отчисления собственнику ФПК деп. Анан ошо периодду алалы. За период с 2011 по 2020 было перечислено 47 миллионов дейт. А при этом прибыль составила 50 миллионов дейт. То есть эми жагабы жакпайбы, бирок биз айла жок ушинтип айттык, кайрылдык. Ошол себептен инвесторлорго рахмат. Ошол жана калган эки инвесторлорго кетип калбай, ошо азыркыга чейин биз менен жанагындай проектти жүргүзүп атат. Жазып атабыз, важнейшим из антикризисных мер является привлечение инвесторов на взаимовыгодных условиях деп. Антпесе ошол эле эң негизги жана поликлиниканын, анан 8-корпусту эле көрдүңөр. 8-корпусту эми өзүбүздүн күчүбүз менен жасап, жанагыларды кичине кафелдеп эметкенде ошондо бир 30 орун пайда болду да. Поликлиниканы андагы четинен даярдап келатканбыз да. Байкасаңар мына каражаттын жоктугунан ошол эле ванна бөлүмү бүтө элек до сих пор. Азыркыга чейин. Ошондо эң баягы пандемиядан кийин сиздердин карызыңар көбөйүп кеткендин бирден бир себеби баягы строй материалдардын кескин кымбаттап кетиши дагы планды бузган экен да, туурабы? Жок, эми пандемиядан кийин маселе стройкада деле эмес болду. Пандемиядан кийин жанагы сактап калыш. Жок, ал бир. А экинчи нюанста ошондой болуп калды. Бирок ошого карабастан бизге жыл сайын жанагындай план түшүрүлөт да. Жанагындай жумуш, оңдоо жумуштары стройка боюнча план түшүрүлөт бизге. Ал деле бирок биз мына жазып атпайбызбы? Муну антип жазайбыз өз күчүбүз менен депчи. Эми азыр мына буюрса жанагы инвесторлор келип, азыр эң негизги оюбуз мындай да, ысык атада жанагы коечный фонд деп коет. Ошол оңолсо, мисалы эки инвестор азыр баш аягы 60 орундук корпустарды салып атат. Ошол оңолсо уже эл стабильно, мисалы, ошо 60 орунга келген киши эч качан кетпейт аяктан. Ол эмес да. А кээ бир убактарда болчу. Мисалы, могу кышта өскөндө чилде болгондо биз даже түшүндүрмө бердик бияка чейинчи. Ушунчалык суук болду. Биз болсо акыркы
токтун акыркы эмеси болуп атпайсызбы, потребитель болуп атпайсызбы. Токтун күчү жок, 120-180 ватт, напряжение жок. Эчтеке ызытпайт, эметпейт. Мисалы столовойдо кадимкидей эле суук болуп эметти. Ошондуктан азыркы жаңы директор тияктан жанагындай көмүр менен жагып бир корпусту мына кече ишке киргизди. Бир чети але жоктун иши, бирок ошол жанагындай маселени чече турган. Өзү деле айтып кетти го, 700 миңге чейин чыгып кетет светтин баасычы. Бир айда. Бир айда. Кышкы айлардачы. Ошондуктан негизи ошол поликлиникада айта кеттик, азыр эски имараттар көбү. Мен ошону көрсөтө кетейинчи. Экинчи суроом, ошо эски имараттар тууралуу. Ой, чирип калган го? Мен Сиз алып атканда ушундай болчу, Биз ушунун баарын баягы 2 жыл мурун демонтаж кылып атып. Кайра? Ошонун ордуна азыр корпус салынган жатат. Ошонун ордуна азыр мына общий элемеде. Ошонун ордуна мол салынат да. Бул качан? Уже мына фундаменти казылды. Азыр мына биякта фундамент куюлуп атат. Иш башталган турбайбы? Иш башталды. Мына сыртынан караганда жана тоо жактан караганда монда 2 корпус түшөт. Дагы бир корпус мына. Дагы бир корпус азыр уже салынып калды десек болот. Мына моунун ордуна салынып атат. Жана поликлиниканы тартпадыңызбы? Ошонун тушунда мына. Ошолай? Бул уже дуалына чейин туруп калды. Мондай көрүнүш болот да, көрүнүш мондай болот. Ошол негизи ошентип бир ошо эмеден акыбалдан чыкпаса башка жол деле жок болуп атат. Биздин коллегалардын эмесине кайрылсак, ушул инвестиция тарткан боюнча эң эле жакшы эмелер жыйынтыктар көгүлдөр өскөндө болуп атат. Себеп дегенде алар чоң инвестор менен иштеп, эми уккандырсыңар, жана Международный университет Кыргызстандан. Ошо 5 жылдан бери ошолор менен алар деле мындай азырынча аренда варианты менен деле ошол жактан канча студент, бир 3-4 студенттер эметет. Бирок көгүлдөр өскөлдүн инвестициянын мына жыйынтыгы көрүнүп эле турат. Айта турган нерсе, эми билбейм, ал азыр иш жүзүнө ашабы ашпайбы, мына просто сизге көрсөтүп коеюн дегем. Биз 2021-жылы меморандум түзгөнбүз. Учреждение санатория ссык школа медицины Международный университет Кыргызстана. Университет менен бе? Университет менен. 2021 түзүпсүңөр. Ошондон бери ошол талкууланып келатат. Ушул. Булар негизи биздин базада чоң долбоор сунуштап атат биздин. Мындай схемасы где-то мындай. Ошондо МУК, профсоюз, курорт, ошол эле айыл өкмөтү, Минздрав ортодо бир. Бул мисалы ошол долбоор ишке ашуусу кандай? Бул сүйлөшүүлөр эми азыр мына 2 жылдан бери эле пока мындай бир пикирге келе элек. Бирок мына долбоордун дагы көлөмү 400 миллион сомдон 1 миллиард 400 чейин чыкты. Бир чети карасаң жомок, бир чети карасаң боло тургандай эле иш. Болуп кетсе жакшы. Болуп кетсе анда санаторий Ысгатанын тарыхы, жаңы тарых ачылмак да. Биз монтип кыйналмак эмеспиз, жанагындай ремонтко акчабыз жетпей эметип. Азыр деле мына жаш жигит келди, жетекчиликчи, жаш. Ал деле мына сүйлөшкөндө айтат, ушунчалык проблемалар көп экен, кайсынысына жетишем. Мен деле айтып атам. Бул деген мындай чоң инвесторлор келмеген. Бирок мисалы жанагы 60 орун буюрса ноябрь-декабрга чейин бүтөт. Бирок ошол эле мына карап көрсөңөр, ошо поликлиник мындай столовый салып беребиз деп атышкан, студенттердин жатаканасы. Чоң ишкен да? Бул чоң эле иш. Бирок бүгүнкү күндө эмне токтотуп атат эми бирдей бир пикирге келүүгө? Бир пикирге мына мындай бир пикирге келиш үчүн санаторийдин ээси Кыргызстан профсоюздар федерациясы да.
ошол менен тиги МУК бир совместный предприятие түзөбүз деп. Эми азыр өткөндө эле кайрадан жанданды сүйлөшүүлөр. Бир 2 күн мурун эле. Азыр деп ойлойм, эми жакын арада каралыш керек. Мындай проекттерди мен ойлойм колдоо табыш керек. Ошондо сиздин оюңузча азыркы күндө Ысык Атага канча өз күчү менен өзү чын айтканда тарта албасына көзүңүз жетип турат? Жетип турат. Андан тышкары бул инвестор менен гана ал жакты жаңылап оңдосо болот деген пикирде экенсиз да. Ошондой. Себеп дегенде мисалы биз деле көрдүк, эми ал жак баягы тетиги 1891-жылы да 91-жылы негизделген өзүчө. Андан кийин бир ал жакта 70-80 жылдык имараттар турат да. Мисалы бери жагы. 90 жылдык имараттарды биз албадыкпы? Ошо. 30-жылдык. Эң эле жакшы 50 жылдык экен да, ачык айтканда. Жана сиз тарткан корпус 50 жылдык, 67-жылдык. 50 жылдык экен. Анан мындай бир чечкүндүү чоң адамдарга барбаса, айтып атпаймынбы? Андай адамдарга барбаса, сиз ал жакты жон териңиз менен сезип келдиңиз. Баягы элден деле уруш туккансыз болуп аттыңыз. Азыр деле угуп атасыз, чын айтканда. Азыр деле сындарды угуп атасыз. Өткөндө биздин эфирде канча сөз айттылды, сөзүн айтасыз. Да, мен карап аттым. Анан эми сиз бул жака өйдөлөп келдиңиз. Ысык Атанын маселесин ичинен билген адам катары сиз азыркы могул ушул сүйлөшүү ойлор боюнча эң чоң максаттарыңыздын бири кылып коет окшойсуз. Себеп дегенде баягы Ысык Атаны канча да 10 жыл ал жакта иштеп калдыңыз да. 10 жылдан ашык. Айтканда баягы орусча айтканда родной болуп калды дегендейчи. Ошондой эле туура. Мындай айтканда сиздин милдетиңиздей болуп калыптыр да. Да. Ал жакты оңдоочу. Милдет. Ал жактан кетсеңиз дагы. Ошон үчүн бир чети жана сиздин репортажга көз карашым мындай орусча айтат го, 50/50 болду. Биринчи болгон азыркы акыбалды көрсөтүп койду дедим. Биз керек болсо аны айта албай жүрчүбүз да мындай эметип чыгыпчы. Анан элдер келет, а бирок жанагы өзгөчө жанагындай күз-кыш болуп эле тоолуу регион да Ысык Ата. Ошондо биздин проблема мындай көрүнүп калат да. Сразу эле көрүнүп калат. Анан бирок ошону чечиш үчүн дагы бир проект бар. Мен ойлойм, бул проект мына анда айта кетпесем туура болбойт го. Бул мына буюрса, бул проект иш жүзүнө ашып атат, долбоор. Ысык Атада 2 ГЭС салынып атат. 2 ГЭС салынып атат. Ысык Атанын өйдөрөк жагында. Анан биз ушул келген фирма менен сүйлөшүп, экинчи ГЭСин биздин территорияга эле салдырып атабыз. Ошондой мына байкасаңар картада. O yakta Lenin nesteliğini gördüңөр беле? Ошонун үстүндө эле мына аякта 20 сотка жерге ошол жака могул ГЭС түшсө, ошондо жанагы мен жана айтып кетпедим беле? Электричество айына 7 миң карагонбу? Жок, бекер болбойт. Бирок нормально болот. Жакшы болот, андан күчтүү болот деген. Күчтүү болот да, ато биз эми жакшы эле айтабыз ошол эле жана Север Электрга. Биз продукцияны алабыз силерден. Бирок сапатсыз продукция болуп атпайбы? Эчтеке жылытпаса. Анан акчаны берип атасыңар. Акчаны берип атабыз ошо жанагы айтылгандай 700 миңден ашык. Бирок суук да. Кардарлар нааразы. Бирок могу фирма буюрса биринчисин уже салып бүтөт. Экинчисин болду. Булар ушу жайдын аягында деп атышат. Ушул сезонго даяр болуп калабыз дейби? Экөөнү тең бүтөбүз деп атат. Тем более бул Бул проекттер баягы сиз иштеп турган убакта да муну багып. Да, ошол эметтип. Айтып атпаймынбы? Ушул проекттердин негизи мындай да, сөзүңүзгө аралжы. Бир жетекчи бир жакка жумуштан кеткенде, мурдагы жасап аткан жумуштардын баары калып кетет да. Көп жердечи, көп жакта. Анан биздин дагы кайсы бир мекемеге барба өнүкпөгөнүбүздүн бирден бир далили ошол да болуп эсептенет да. Тиги жакшы эле жетекчим ошол жумуштарды жасайын деп тиги проектти чуркап, бияка чуркап, жылдап сүйлөшүүлөр жүргүзүп аткан болот. Анан бир күнү эле бир эбептен себеп болуп дейбизби, же баягы какаганга муштаган болуп дейбизби, жумуштан кетип калат да. Кандай бир себептен. Анан анын проектлери баары токтоп калат. Жаңы жетекчи келет дагы баягы өзүнүкүн баштайт. Үст-үстүнөн кабатталып кете берет да, бирок
жумуш иш баягы ошол бойдон кала берет да. Анан сиз азыр мага бул жактан интервью берип атасыз, могу проектлердин баарын айтып атасыз. Анан мен түшүнүгүмдө бул проектлерди сиз ал жактан жумуштан кетсеңиз дагы алып кетип атыптырсыз, чынбы? Кошо ишке ашырып. Азыр бул проекттер иштеп атат. Буюрса, иш жүзүнө аша тургандай эле ошо эмелер бар, шанстар бар. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жогоруда биз Сыгата санаторийси жөнүндө эфир тартканбыз. Буга чейинки эфирлерибизде көргөнсүз. Азыр дагы ошол убактагы жетекчи болгон Алчын мырза менен келип маектешип отурабыз. Анан жана азыр эле жогоруда айтып өттүм, бир жетекчи бир жактан жумуштан кетсе, анын жумуштары токтоп калат деп. Бирок тескерисинче Алчын мырза андай кылбай, мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, бир 3 чоң ири проектин көрсөттү бизге. Азыр да сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын, ошол азыркы учурда дагы ал жактан жумуштан кетсе дагы ал жумуштарды аягына чейин чыгарганга белсинип жаткандыгын мынакей көрүүчүлөрдүн алдында айтып жатат. Буюрса жас бар, күз бар дегенде, баягы жөжөнү күздө санайт деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу бул Алчын мырзанын да жасаган жумуштары, санаторийдеги болуп аткан өнүгүүлөр жөнүндө дагы эфир тартып калып чыгарбыз.